Жалал Абад электр сатуу ишканасы үчүн азыр иштөө мүнөзү, кардарлар менен мамиле түзүү мейкиндиги кеңейди. Баштагыдай арыз жазуу же электр энергиясы үчүн акы төлөөдө баш айланткан деле маселе жок. Баары бирдиктүү терезенин негизинде ишке ашууда. Бул эң оболу абоненттер үчүн жагымдуу. Бирок мындандай кыптансаң унутуп калсаң, кайта мына жерден чыгарып берет. Фамилияң айтсаң, көчөң атын айтсаң, ушул ыраазымын. Мурун убара болчу элек, бир кайра барып, кайта үйгө барып, кайта алып келип ушунчалык жаркын условия баарын ыраазаттыр. Ошого мен ыраазымын. Фамилияңыз кимди? Электр эсептегичин алмаштыруу, пломба орнотуу, жашабай өчүрткөн абоненттер, жеке эсеп жабысындуу маселелер боюнча арыз жазгандарды тейлеген атайын бөлүм да бул жерде орун алган. Жетекчини күтүп арызга кол койдуруп, ага чейинки күткөн убакыт үнөмдү да колго алынды. Арызын жазып, акысын төлөп коюп кете беришет. Март айында эле 300гө чукул арыз канааттандырылган. Бүгүнкү күндө бизде тейлөө борбору ачылгандыгынан элдер мындай кубанычта. Биздин кассабыз менен арыз алган жерибиз бардык жер чогуу болгондуктан элдер мындай ыңгайлуу шартта төлөп атат. Арыздардын келген боюнча ордунан жылдыруу боюнча электр эсептегичтин автоматы көп мындай таштай берет, ошол боюнча арыз жазышат. Жаңы конуштар бүгүнкү күндө көп болуп аткандыгына байланыштуу жаңы шеч түшүргөн адамдар көп келет электр эсептегич. Мындай ыңгайлуулук бир гана кардарларга эмес, ишкананын иш мерчемдерине да жакшы жыйынтыктарды жаратып жаткандыгын ишкана жетекчиси ырастайт. Бизде убагында тейлөө болуп атат, сапаттуу тейлөөсү болуп атат. Дагы кошумча айтып кетербиз, бу жерде бирдиктүү терезе дагы ачылган. Бул жерде жаңы абоненттерди кабыл алууда көп жакка чуркабастан бизге арыз менен кайрылат. Ошо боюнча биз кагаздарын толук бүтүрүп, жаңы абоненттерге эсеп ачып беребиз. Иштөөнүн жаңы системасын киргизүү биринчи кардарларга мыкты сапаттык тейлөөнү уюштуруу болсо, экинчи ошол ишканага эмгектенүүнүн, анын пайдасын көрүүнүн үлгүсү катары жактырылууда. Гүлжан Амандоева, Мырзабеков, Жалал Абад шаары.